Ibn Abu Mulayka rahimahullah айтат дейт. Мен 30 пайгамбардын сахабаларынан 30-уну жолуктурдум. Алардын ар бири өзүнө мунафык, эки жүздүү эмес бекенмин деп коркушар эле. Алардын бири дагы менин ыйманым Жебраил, Микаилдин ыйманынын негизинде деп айтпайт эле дейт. Мен ыйманым толуп калган, мен толук ыймандуумун деп айтпайт эле. Алардын ар бири коркот эле дейт. Менде эки жүздүүлүк жок бекен депчи. Bir gün Huzayfa radıyallahu anh çıkıp kaldı. Nafaka Huzayfa. Evet, Huzayfa münafık boldu, iki yüzlü boldu dep Medina'nın köçösünden baratatda. Joldan Abu Bakr radıyallahu anh tosup kaldı. Abu Bakr radıyallahu anh soradı, ne olatat dese aytты, men iki yüzlümün dep oylop atam özümde. Emne sebepten? Paygambardын алдына барганда башкабыз, үй бүлө, бала чака, жумушта биз башкачабыз, мен эки жүздүү болуп атамын деди да. Abu Bakr radıyallahu anh aytты, sendegi бар нерсе менде дагы бар. Мен де ошону сезип атамын. Жүр, пайгамбарга чогуу баралы деп чогуу барышты. Барып пайгамбар алейхиссаламга айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эми ушундай болот деди да. Мындайча айтканда, кээде мажлисте олтуруп туруп, ыйманыңар бекем болуп, Аллахнын акысыны бересиңер. Кээде чөйрөгө жараша бир аз ыйманыңар алсырап туруп, адамдардын акысыны бересиңер. Болбосо пайгамбардын алдындагыдай сезимде жүрө берсеңер, аялга да, бала чакага да, жумушка да эчтекеге көңүл бурбай каласыңар деген маанидечи. Yani adam balasını kede akıvalı şunday özgörüp durat eken da. İman kede ösöt eken imanın nuru, kede imanın nuru düşüp ketet eken. Çöyröge jaraşa, amaldarga jaraşa. Adamçı. Birok bul жерде biz ala turgan sawak emne? Sahabalar Abu Bakr radıyallahu anhu dagı özüne korkup atat. Men 200'lümün degen jürökte korkunuç bolup atat da. Umar radıyallahu anhu bir jolu janaza bolup kalıp, janazaga Huzayfa radıyallahu anhu kelbey kaldı. Huzayfa radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırda aytkan bolчу. Yani 200'lüler kim eken? Oşolorun tizmesini aytkan bolчу da. Oşo gelbey kalganda Umar radıyallahu anh janazaga bargan jok. Sebebi bildi, demek bul 200'lü ölgen adam. Huzayfa gelbedi depçi. Anan Huzayfa radıyallahu anh soradı. Makul, menin kimdir münafık ekendigini aytpa. Sebebi Peygamber aleyhisselam sağa aytkan, aytpagın dep turup sağa tizmeni taşlap ketken. Birok men oşolordun içinde jokmун ba aytıp koyчу degen da. Yani oşonday halif bolup tursa dagı, oşonday takvachılık, tahajjudu, kündüzü, tündü, anın başkaruuchuluğu, oşonçoluk korkunçta bolsa dagı, birok özünden korkot ele da, men 200 emes bekem depçi. Oşol sezimge iman alıp keliş gerek. Эми улamalar айтат, эмне себептен мындай айырма? Мурдакыларда ушунчалык коркунуч, мисалы Хасан Басри рахматуллахи мечитинде отуруп алып аябай катуу ыйлачу экен да. Хасан Басри өтө улуу табиин болуп эсептелет. Айша энебиздин тарбиятын көргөн. Пайгамбардын үйүндө чоңойгон, азыр баягы жашыл куп болуп турбайбы? Ошол жерде чоңойгон адам болот алчы. Ошондой такыба, ошондой илимдин деңизи болсо дагы, бирок мечитте отуруп алып жалгыз өтө көп ыйлайт эле дейт. Андан келип сураганда, сиз эмне мынча ыйлайсыз десе, мен тозоктун кенен жеринде bir бурчунда ташталып, унутулуп, ошакта көмүр болуп, күл болуп, ошол калып кетеминби деп коркомун деп ыйлачу экен да. Allah'ını tanı sabagı ошондой, канчалык Аллах Тааланы танысаңыз, жакындасаңыз, ошончолук Аллах Тааладан алыс таныбайт экендигиңиз, надан экендигиңиздин ачык-ачыгы берет да.